Саламатсыңар балдар, мекен таануу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин темабыз жаныбарлар жазында. Бул сабактагы биздин максатыбыз жаныбарлар жазында деген тема боюнча түшүнүк алабыз. Жапайы жаныбарларды таанып, алардын балдарынын аттарын эске сактайбыз. Жаныбарларды коргоого, аларга аяр мамиле жасоого тарбияланат экенбиз. Мына ушул кадамдарды аткарсак гана биздин сабагыбыз максатына жеткен болот экен. Жазында көпчүлүк айбандардын балдары пайда болот, Өзүңөр көрүп тургандай, бул тыйын чычкан. Ал 3-төн 9-га чейин кенедей кызыл эт балдары туулат. Бир айдан кийин алардын көздөрү ачылып, андан кийин бир айдан кийин уяларынан чыгышып, өз алдынча тамак издеп жашашат экен. Өзүбүз көрүп тургандай, мында балдары өз алдынча тамак издеп жаткан учур экен. Тыйын чычкандар көбүнчө жаңгактар менен тамактанат, Коён. Коёндун баласы бөжөк деп аталат. Коён бөжөктөрдүн сүтүн эмизип тамактандырат. Кичинекей бөжөктөрдү чоочун коён тапса, ал да өзүнүн баласын да эмизип чоңойтот. Кийин бөжөктөр чөптөрдү, жалбырактары өздөрү жей баштайт. Коён 2 түрдүү болот, Бакма коёндор жана жапайы коёндор болот. Аюу, суур, кашкулак. Аюулар жазында чээнден чыгышат. Ал кышында туулган 2-3 мамалагын эристип чыгат. Ал эми кашкулак жазында ийинден чыгаары менен дароо ишке киришет экен. Биринчиден курсагын тойгозуп, экинчиден ийинин жаңылап чөптөшөт. Же болбосо жаңы ийин казат. Андан кийин гана чөндөлөйлөр туулат. Алардын саны 3-төн 5-ке чейин болот экен. Суур дагы кашкулакка окшогон жаныбар. Ал дагы сезимтал жаныбар болот экен. Ийининен чыккан учурда кандайдыр бир жаныбарлардын үнүн укса, ал кайра ийинине кире качат экен. Демек, аюунун баласын мамалак дейбиз. Ал эми кашкулак, суурдун балдарын чөндөлөй деп айтат экенбиз. Бул түлкү. Түлкү жаныбарлардын арасынан эң куу жаныбар деп билебиз, Ал 4-төн 6-га чейин, кээде 12 бачеке тууйт экен. Түлкүнүн баласын бачеке деп атайбыз. Алардын энеси 1 же 2 ай бою сүт эмизип тамактандырат. Андан кийин майда жаныбарларды тиштеп тамактандырат. Карышкыр. Ал 3 же 4 бөлтүрөк тууп сүт эмизет. Алгачкы учурда эркек төбөтү эт таап, бөлтүрүктөрү менен энесин багат. Кийинчерээк бөлтүрүктөр тороло түшкөндө, алардын ата-энеси экөө тең тамак издөөгө чыгышат. Карышкырдын баласын биз бөлтүрүк деп атайбыз. Кийинки сүрөттү көрүп турганыңардай, бул жерде баканын сүрөтүн көрүп турабыз. Бакалар эрте жазда ойгонушат. Алар уруктарын көпчүлүк сууларга таштайт. Көбүнчө жасалма чөлмөлөрдө болот. Сүрөттө көрүп тургандай, уруктарын таштагандан кийин уруктардан куйрукчалар пайда болот экен. Алар улам чоңоюп отуруп, бакага айланат экен. Булар жымырт чиркейлер менен, курт кумурскалар менен, үлүлдөр менен тамактанат экен. Ташбаканын жашоосу токой талаада өтөт. Ал чөп жейт. Ага коркунуч болгон учурда бутун, башын чөп кутунун алдына катып, кыймылсыз абалда туруп калат. Анын басышы өтө жай болот. Эми балдар биз кирпи жөнүндө сөз кылабыз. Кирпи талаада, адырларда чөптүн тамырын, сабагын жейт. Ал күндүз уктап, кеч киргенде чыгып, таң атканга чейин ар кандай курт кумурскаларды издейт. Ал сүт да ичет. Ал корккондо ийнелери
тик болуп туруп калат. Ал жырткычтардан коргойт. Жазында кирпи 5-6 тууйт. Кирпи жүргөн жерде жылан, тышкандар болбойт экен. Көрдүңөрбү? Кирпинин артында балдары ээрчип келе жатат. Кирпи өзүнү ийнеси менен сактайт экен, Анда силерге үй тапшырма 68-69 беттерди окуп келүү. Жогорудагы жаныбарлардын ичинен өзүңөргө жакканын сүрөтүн тартып келүү.